Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин Шоушенк түрмөсүнөн качкан адам тууралуу тасманы көрсөк, эми Алькатрас түрмөсүнөн качкан адамды көрөлү. Эң эле кызыгы, Шоушенк тасмасы ойдон чыгарылган болсо, Алькатрас тасмасы чыныгы болгон окуядан алынган. Анда эмесе түрмө тууралуу дагы бир өтө мыкты тасманы көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Добро пожаловать в Алькатрас. 18 январь 1960 жыл Сан-Франциско аймагы. Жакында эле шаар жайгашкан кургактыктан өтө алыс эмес жердеги кичинекей аралга Алькатрас түрмөсү курулуп, айыпкерлер түрмөдөн кача албай тургандай кылып өтө бир кылдаттык менен салынат. Ошол түрмөгө кайык менен буга чейин көптөгөн түрмөлөрдөн качкан айыпкер Фрэнк Морристи алып келе жатышкан эле. Фрэнк келе жатканча түрмө аралда жайгашкандыктан ал жерден качуу дээрлик мүмкүн эмес экендигин түшүнүп, күзөтчүлөргө баш ийип алардын айтканынан чыкпай түрмөгө келди. Анда биринчи эле дарыгер анын жугуштуу оорулары башында сирке питтери жокпу экен деп текшерип, бардыгы жакшы болгондон кийин гана айыпкердин кийимдерин чечтирип дырдай жылаңач кылып тор артына камашат. Ошентип Фрэнк Морристин жаңы түрмөдө жашоосу башталып, ал эртең менен кадимкидей эле башка айыпкерлер менен биргеликте тамактанууга чыгып, анын жанында тамактанып олтуруп калган айыпкердин багып алган чычканы бар экендигин көрөт. Эң эле кызыгы, каарманыбыз тамактанып олтурганда аны алыстан Вольф деген дагы бир айыпкер карап олтуруптур. Көрсө Моррис ал жерге жаңы келгендиктен Вольфко жагып калган байтур көз артууну чечкен экен. Ошондуктан ал көп өтпөй эле жуунучу бөлмөдө каарманыбызга келип тийишкендей болуп, мен өзүмө жубай таптым окшойт деп Морристи карасам, Моррис чини келип аны төпөштөй баштап, оозуна самынды тыгып өзүнүн ким экендигин дароо эле билдирип койду. Бул окуядан кийин биринчи эле Фрэнк Морристи түрмөнүн жетекчиси чакырып, аны менен жакындан таанышып, сен тууралуу маалыматта өтө акылдуу жана сабырдуу экендигин жазылыптыр. Анан дагы башка көптөгөн түрмөлөрдөн качкан экенсиң, ошондуктан сени Алькатраска которушту. Эсиңде болсун, бул Алькатрас сен башка олтурган түрмөлөрдөн түп тамыры менен айырмаланат. Бул жер катаал чөйрөдөгү түрмө, айыпкерлерге эч кандай жеңилдик жок. Эгер бул жерден дагы качып кете алам десең, жаңыласың, дароо эле колго түшөсүң же болбосо өлүп тынасың. Анткени өзүң көргөндөй түрмө аралда жайгашкан, суунун болсо агымы аябай катуу. Биз өлтүрбөсөк дагы сууга чөгүп өлөсүн десе, каарманыбыз унчукпай эле ал жерден чыгат. Ошентип арадан убакыт өтүп, Моррис дагы түрмөдөгү жумуштардын бирине орношуп, китепканачы айыпкер Инглиштин жардамчысы болуп калат. Моррис Инглиш менен таанышып, анын 99 жылга кесилгендигин билип, ал жердеги китептерди арабага салып алып, темир тордо олтурган айыпкерлерге таратуу милдетин аткарып калат. Журнал или книжку? Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Бирок бул кызмат Морриске көп деле рахат алып келген жок. Андыктан ал сейилдөө учурунда сыртка чыгып, Инглиш менен сүйлөшүп, түрмөнүн сырткы көрүнүшүн карап, түрмө жайгашкан аралдан кургактыкка чейин дээрлик 2 чакырымдай бар экендигин түшүнөт. Анын дагы суунун өтө муздак жана агымы күчтүү экендиги билинди. Ошондуктан Морристин качууга болгон үмүтү үзүлгөндөй болуп, ал жөн гана жаза мөөнөтүн өткөрүүнү чечип, өзүнө окшогон айыпкерлердин бири сүрөтчү Док менен таанышат. Каарманыбыз Док менен сүйлөшүп турган учурлардын биринде жанагы Вольф анын артынан пайда болуп, бычагы менен саюуга аракет кылып, бирок каарманыбызга Док анын келе жаткандыгын эскертип, ортодо мушташ башталып, ызы чуу чыгып, күзөтчүлөр бат эле жетип келишет. Түрмөнүн тартиби боюнча мушташкандарды имараттын тыы бөлүгүнө камашат эле. Ал жактын шарты өтө катаал, жалгыз жана капкараңгыда олтуруш керек болот. Ал эле эмес, бир мезгилде эшикти ачып, каарманыбызды көздөй муздак сууну чачышып, арадан канча күн өттү, белгисиз Моррис ал жерде үшүп тоңуп жазасын алды. Бул окуялардан кийин каарманыбыздын ою өзгөрүп, ал жерден дагы качууну максат кылып, бирок кандай жолун издебесин, качуу үчүн эч кандай бир илмегин таба алган жок. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз жайгашкан темир тордун жанына жаңы эле камалып келген айыпкер Чарли Батс жайгашып, аны менен дагы бат эле достошуп, сүрөтчү Док үчөө чогуу убакыт өткөрө башташат. Бир мезгилде алардын жанына көз айнекчен, бою кичинерак жана аябай көп сүйлөгөн айыпкердин келгендигин көрөбүз. Көрсө, бул адам бир мезгилде Крим төбөлдөрдүн башчысы болуп, аты Далайга кеткен, өзүнүн өзгөчө зөөкүрлүгү менен айырмаланган Аль Капоне экен. Ошол убакта Аль Капоне дагы жаза мөөнөтүн Алькатраста өткөрүп жаткан болчу. Күндөрдүн биринде түрмөнүн жетекчиси Док тарткан сүрөттөрдү көрүп жатып, анын арасынан өзүнүн дагы сүрөтүн көрүп калып,
Сүрөт эмнегедир түрмөнүн жетекчисине жакпай докту жазалоону чечет. Ошондуктан ал адамдарына буйругун берип докко сүрөт тартууга тыюу салгыла деп айтып, көп өтпөй эле күзөтчүлөрдүн бири келип доктун сүрөт тарта турган шаймандарынын бардыгын алып кетип калат. Анда доктун маанайы аябай чөгүп, жашоосунун маңызы жок болуп кеткендей болуп, башка айыпкерлер менен катарда устачылык менен алектенип жатканда оюна бир нерсе келет. Ал колуна балтаны алып ал жердеги күзөтчүнү чакырып, эми мен сүрөт тартпасам мага колдун эмне кереги бар деп манжаларын чаап салды. Досунун мындай абалга түшкөндүгүнө Морис аябай жини келип, бирок эч кандай жардам дагы бере албай, анын манжаларын терет дагы жини келип күзөтчүгө алып барып берип салат. Бул окуялардан кийин Морис кечинде темир тордун артында уйкусу келбей олтурган эле. Ал бир мезгилде кол жугуштун алдындагы аба алмаштыруучу түтүкчөнү карап, ал жактан ичкериге коңуздун киргендигин көрөт. Бул нерсе каарманыбызды ойго салып, демек түтүкчөнүн аягы сыртка чыгат экендигин түшүнүп, жарыкты өчүрүп дубалды чукулап көрсө оңой эле сынып кетет. Ошондо каарманыбыз түрмө аралда жайгашкандыктан нымдуулук өтө бийик болуп, дубал нымдуулуктан бат эле өзүнүн бекемдигин жогото баштагандыгын түшүнөт. Ал эле эмес, айлана чөйрөдөгү суунун бардыгы туздуу болгондуктан тузу абага учуп, ал жердеги темирлерге жабышып, темирлердин дагы чирүүсү бат болот экен. Ошентип таң атып Морис эртең мененки тамактанууга чыгып, ал жерден эски тааныш бир туугандарды көрөт. Бул адамдар Джон жана Кларенс Энглиндер болчу. Алар дагы буга чейин Мориске окшоп көптөгөн түрмөлөрдөн качуу менен алектенишкен эле. Ошондуктан алар бири-бирин жакшы таанышкандыктан дароо эле баарлашып олтуруп калышып, бир мезгилде каарманыбыз сөзүн баштап, мен бул жактан качуунун жолун таптым деп айтат. Я, похоже, придумал, как нам отсюда выбраться. Бул сөздөрдү уккан жакында эле Алькатраска которулуп келген эки бир тууган дароо эле качууга макулдугун беришип, ал эле эмес Чарли Батс дагы мен дагы силер мененмин деп өзүнүн көмөгүн сунуштады. Анткени ага буга чейин аялы жолугушууга келген учурда түрмөдөн чыгууну аябай каалаган эле. Анда Морис дароо эле өзүнүн мерчемин айта баштап, биз аба алмаштыруучу түтүкчөдөгү темирди чыгарсак болчудай. Бул нерсе менен түнү алектенишибиз керек. Мен жасап жаткан учурда Чарли күзөтчүнү аңдып турат. Силер дагы экөөңөр кезек менен ошентишиңер керек. Биз башкысы имараттын там башына чыксак, андан нары дагы качып кетүү жолун мерчемдеп койдум десе, дароо эле бардыгы макул экендигин билдирет. Я в деле. И я. Я тоже. Көп өтпөй эле алар аракетин баштап, Чарли күзөтчүнү аңдып олтурса, каарманыбыз ишке киришип, тырмак алгыч менен кичинекей түтүкчөнүн айлана чөйрөсүн чапкылай баштайт. Морис аракетин баштаган учурда гана бул нерсеге өтө көп убакыт керек экендигин түшүндү окшойт. Анткени тырмак алгыч менен дубалды тешиш кыйын болгондуктан колдору жооруй баштап, эртеси күнү бул маселени шериктерине айтып, оюна башка нерсе келет. Ал тамактанып жаткан кашыгын атайын кир кылат дагы башка кашык алууга уруксат сурап, таза кашык алып жатып, байкатпай эки кашык алып, анын бирин дароо эле чөнтөгүнө салды. Көрсө каарманыбыз кашыктын башын сындырып тырмак алгычына катырайын деген экен. Ошондуктан ал айыпкерлердин бири лакмустун жардамы менен тыйын алдырып, тыйындын бир бөлүгүн майдалап, ширеңкени жагып, эки темирди бириктирип ширетип алат. Ошентип эми дубалды казуу бир аз болсо дагы оңойлукка туруп, бирок бул нерсеге деле өтө көп убакыт талап кылынып, кээ бир учурда иш кызып калганда күзөтчү келип каарманыбыз аракетин токтотуп калып жатты. Ошентип ал дубалдан көөлүп чыккан бөлүкчөлөрдү ажатканага ыргытып, кээ бирлерин сыртка таштап, канчалык көп казбасын тосулуп турган темирди чыгаруу оңой эмес экендигин түшүнөт. Ошондуктан ал күндүзү иштеген жеринен атайын темирди чыгаруу үчүн керектүү шайман жасап алды. Аны каарманыбыз бут кийиминин такасына бекитип кирип, жанагы темирди оңой эле сындырып коет. Анткени Морис башкалардан акылдуулугу жана жаратмандыгы менен өзгөчөлөнүп турчу. Ошентип ал өзү бата тургандай кылып тешип, эми кезек Чарлиге келип, ал дагы аракетин баштап, бул жолу күзөтчүлөрдү Морис кайтарып, аларды эки тараптан көзгү менен карап турду. Эми каармандарыбыздын аракетинин экинчи бөлүгүнө келген эле. Морис бул жолу ал жердеги гезиттерди пайдаланып, дубалдан чыккан ылайларды суулап, гезитти катырып, аны боеп, тешиген жерин жабуу үчүн аба алмаштыруучу түтүкчөгө окшоштуруп жасап коет. Анткени каарманыбыз эми түн убакта тешиктен чыгып кача турган жолду түзүш керек эле. Ошондуктан ал өзүнө окшотуп, жанагы эле гезит менен атайын жасалма баш жасап, ага жада калса чачтарды дагы жабыштырып, бетин адамдын түсүндөй кылып боеп, өзү тешикке кирер убакта жанагы башты калп эле өзүнүн ордуна уктап жаткан адамдай кылып кое турган кылып алат. Ошентип Морис көздөгөнүн жасап, там башка чыга турган жолду издеп, бирок имараттын там башына толугу менен чыгып кетүү үчүн бир адамдын күчү жетпейт экендигин түшүнөт. Анткени бара жаткан жолдо бийиктик болгондуктан ал жерден бир адам секирсе дагы жетмек эмес. Морис бул тоскоолдук тууралуу эртеси шериктери менен сүйлөшүп, Джон дагы бул убакта аба алмаштыруучу түтүкчөнү толугу менен тешип бүткөндүгүн билет. Ошондуктан кийинки түнү жол түзүү үчүн экөө биргеликте жөнөдү. Решетка плотная. Похоже на металлический люк.
Алар кача турган жолдун темир менен жабылгандыгын көрүп Мористин кыны кыйшайган дагы жок. Анткени ал мындай кыйынчылыктарга багынып кала турган адамдардан эмес эле. Ошондуктан жабылган темирдин болуттарын жок кылсак бул жерден чыгып кетүү оңой эле деп айтып, жанагы эле лакмустун жардамы менен темир тешигич жана токко сая турган зым алдырат. Морис болсо өзү бош убагында аккордеон ойноп музыканттар менен убакыт өткөрүүчү жайы бар эле. Ал бир күнү ошондой учурда желдеткич айлампаны көрүп аккордеон сала турган кутучасына жанагы айлампаны дагы салып алып, кечинде Джон экөө дагы аракеттерин баштап жанагы айлампаны өзү менен кошо ала чыгат. Көрсө каарманыбыз анын желдеткичин алып ордуна темир тешигич шайманды орнотуп, узун зым менен токко сайып жабылган темирдин катыргычтарын жок кылууну чечиптир. Ошентип ал түнү окумда ишин баштап бул аракетинен үндөр дагы чыгып, ал үндү кайтарып жаткан күзөтчүлөрдүн бири угуп, бирок үндүн чындыгында кайдан чыгып жаткандыгын түшүнгөн дагы жок. Ошондуктан ал эки тарапты карап изденип, бирок бир мезгилде үн токтогондуктан көп деле маани берген жок. Эми кантсе да убакыт өтүп айыпкерлер кээ бир учурда тасмаларды көрүшүп, төрт каарманыбыз ар дайым бирге жүрүшүп, алдыдагы мерчемде сүйлөшүп турушчу эле. Көрсө бул убакта бир туугандардын бири алар суудан сүзүп өтүү үчүн кайык жасап жаткан экен. Ал айыпкерлерге жамгырда берилүүчү суу өткөрбөй турган кийимдерди чогултуп, жабыштыргычты колдонуп керектүү көлөмдө кайык жасап, ичине жел толтуруп суудан сүзүп өтүп кетүүнү максат кылышкан болот. Бирок каармандарыбыздын аракеттери ар дайым эле маселесиз боло берген жок. Бир күнү алар олтурган жерлерди текшерүү башталып, каарманыбыз ошондо гана чындап чочуй баштап, түрмөнүн жетекчиси өзү келип тешилген жерден анын аккордеонун алып, муну ойногонду үйрөнүп калдыңбы десе, каарманыбыз жок, үйрөнүш аябай эле татаал экен. Бирок кандай болбосун эптеп обондорду чыгарып Бекборбиевдин ырларын ырдап атам десе, түрмөнүн жетекчиси аккордеонду кайрадан ордуна коюп, делбиримди көбүрөөк ырдасаң батыраак үйрөнөсүң деп тешилген жердеги жасалма дубалды байкабай сыртка чыгып кетет. Бирок түрмөнүн жетекчиси күзөтчүгө буйругун берип, Мористи башка жакка олтургузгула. Бул адамды көп убакыт бир бөлмөгө олтургузганга болбойт деген сөзүн айтат. Анткени түрмөнүн жетекчиси дагы тасманын башында айтылгандай Мористин көптөгөн түрмөдөн качкандыгын билет эле. Ал эле эмес, Морис бир күнү Вольфтун айып бөлмөсүнөн кайтып келгендигин көрүп, эми чындап эле түрмөдөн батыраак качыш керек экендигин түшүнүп, шериктери менен сүйлөшүп бүгүн качабыз деп мерчемдей башташат. Вольф болсо дароо эле шериктеринин жардамы менен бычак алып каарманыбызга кол салууга даярдана баштады. Бирок аны бул жолу Мориске жеткирбей эле Инглиш кармап калат. Анткени Морис буга чейин Инглиш менен көп баарлашып, аны менен достой болуп калган эле. Ошентип кечинде кача турган убакыт келип, бардыгы бир убакта чыгып жөнөп, бирок Чарли Батс чечүүчү убакта качууга буту барбай, бир нерседен корктубай тур каармандарыбыздын артынан чыкпай дагы коет. Анда Морис Чарлинин келбей жаткандыгын түшүнүп, аны күтө берсек убакыт өтүп кетет деп эки бир тууган менен биригип үчөө качып жөнөп, буга чейин катырылган жерлерин сындырган тоскучту ачкан мезгилде тарактаган үндөр чыгып кетет. Анда күзөтчүлөр дароо эле чыракты жандырып эки жакты карап, бирок эч кимди таба алышпай, чырак өчкөндөн кийин гана каармандарыбыз сапарын улашты. Көрсө бир туугандар буга чейин сууда чөкпөй турган атайын кемселдерди дагы жасап коюшкан экен. Эң эле кызыгы, каармандарыбыз бир топко барып калгандан кийин гана Чарли өзүнө келип, жанагы тешиктин тосмосун тепкилеп, аны сындырып эле кечиккендигине карабай качып жөнөйт. Бул убакта үч каарманыбыз тамбаштагы жолду басып өтүшүп, имараттан түшө башташып, эми алардын алдында акыркы тоскоолдук тикенек зымы менен каша бар эле. Каармандарыбыз ал зымтордон деле эч кандай тоскоолдуксуз өтүшүп, түз эле деңиз жака чуркашып, суунун жээгине жеткен мезгилде кемселин жана сууда керектүү кайыгын ооздору менен үйлөй башташат. Бул убакта Чарли каармандарыбыздын артынан жетпей, тамбашка чыгуу үчүн жанагы бийиктикке секирсе дагы такыр эле асыла албай, акыры чарчап үмүтү үзүлүп качкандардан калып кеткендигин түшүндү окшойт. Бул убакта каармандарыбыз керектүү деңгээлде үйлөп сууда сүзө башташып, бир канча көз ирмемде жээктен бир топ алыска сүзүп кетип калышты. Вставай, Морис. День переезда. Окуядан кийин эртеси күнү күзөтчү келип, Мористи башка бөлмөгө которууга аракет кылып, ал такыр эле ордунан турбай жаткандыктан жини келип кирип эле жөн гана жасалма башты көрөт. Ошондо гана күзөтчүлөр түрмөдөн 3 адам качкандыгын түшүнүп, дароо эле издөө башталып, түрмөнүн жетекчиси суунун экинчи бетиндеги кургактыкка келип, ал жактан кээ бир буюмдардын табылгандыгын билет. Көрсө ал жерде суу өткөрбөөчү кийимден жасалган баштыкта каармандарыбыздын сүрөттөрү калып кеткен экен. Анан дагы түрмөнүн жетекчиси ал жерден хризантема гүлүн көрүп аябай жинденет. Анткени буга чейин Морис ошондой гүлдү түрмөдө ар дайым жанында алып жүрөт эле. Бирок издегендер аларды эч жерден табышпай, качкандардын бардыгы өлдү деген жыйынтыкка келишип, суудан өлгөн денелерди издешип дагы, бирок такыр эле таба албай коюшат. Ошентип эч ким кача албайт деген түрмөдөн качкандар тууралуу окуя элге терең жайылып, бир жылдан кийин эле Алькатрас түрмөсү жабылып кетет. Демек достор, бир аракетти баштоо үчүн сөзсүз бир өзгөчө жагдай керек эмес экен да. Колуңда бар нерседен жана кандай жагдай болбосун баштай берсең, сөзсүз бир ийгиликке жетериң анык окшойт.
Анткени түрмөдөн качкандардын бул аракети 6 айга созулуп, кичинекей кадамдан болсо дагы таштап акыр аягы көздөгөндөрүнө жетишти. Эң эле кызыгы ал качкан адамдардын үчөөнүн тең азыр өлүгү дагы тирүүсү дагы табылбаптыр. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кийинки кызыктуу тасмада жолугушканча амандыкта бололу.